легалдаштыруу кампаниясы башталгандан баштап 60 күндүн ичинде бүткүл буга чейинки тапшырылган жеке жактардын декларацияларынын бардыгын жок кылууга кепилдигин берет. Birinci etap менен biz азыр ар бир райондордо декларацияларды жок кылууну кечээ күндөн баштап баштадык. Эң жалпы мындай чоң бизде эки түрдүү декларациялар бар да. Биринчиси бул баягы мурда кагаз түрүндө тапшырылган декларациялар бар болчу. Андан кийин көп жылдан бери жеке жактардын декларациялары бардыгы маалыматтык системада электрондук түрдө тапшырылат. Буга дагы биз даярдык көрдүк, бардыгын тактап чыгып, сандаларын чыгарып, буюрса биз өзүбүздүн жол картабызга ылайык 7 августта бүткүл буга чейинки тапшырылган жеке жактардын декларацияларын жок кылууну ишке ашырабыз. Биринчиси электрондук түрдө биздин өзүбүздүн салык сервис мекемесинде электрондук түрдө бардык декларацияларды жокко чыгарабыз. Экинчиси кагаз түрүндө буга чейин калып калгандарды мына шаардык полигондо булар менен келишим түзүп, ошол жерде өрттөө аркылуу жок кылабыз. Бунун бардыгына биз дагы журналисттерди чакырганбыз. Тиешелүү комиссия бар. Ар түрдүү органдардан ушул комиссиянын көз алдында журналисттер менен бирге публично кылып туруп буларды жокко чыгарабыз. Салык кызматында бул мыйзам боюнча негизгиси ошол. Экинчиси мыйзамдын максаты биз айтып кеттик. 2025-жылдын жыйынтыгы менен биз жалпы бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга өтөбүз да. Ошондуктан биз үчүн, салык кызматкерлери үчүн дагы аябай зарыл жана керектүү мыйзам болуп атат. Себеби буга чейин кандайдыр бир мыйзамдардын, кандайдыр бир ички бир эрежелердин аркасында туура эмес толтурулган, туура эмес бекитилип калган бир кандайдыр бир активдерби, кирешелерби же салык төлөбөй койгон убактылар болот. Ошолордун бардыгы бирдиктүү салык декларациясына өткөндө баардыгы ачыкка чыгып калат да. Бул жерде кээ бирөөлөр атайын салыктан качып төлөгөн болсо, кээ бирөөлөр бул кандайдыр бир эрежелер түшүнбөстүк, мыйзамдардын бири-бирине дал келишпестиги аркылуу болуп калган нерселер болот. Ошон үчүн ар бир жаран ушул мыйзам менен мыйзамды колдонуп легалдаштырууга барып алса, 2025-жыл мен ойлойм биз бирдиктүү салык декларациясына жалпы кыргыз эли туура жана так маалымат менен өтүп кетебиз деп ойлойм.